аяттарын окуп амал кылып баштайбыз го деп ойлойм. Баарыбыз ушул Куран китепти кармаган, ушул Куран китепти окуп жаттаганга Аллах таалам ушул бир хафиздик даражаны берсин, иншаллах. Амин. Ушул даражага жеткен насип болсун, иншаллах. Анан устаза ушул Куран китепте негизи ушу аялдар темасына дагы токтолуп кетсек, бул дагы биз үчүн абдан керек. Аялдар туурасында дагы нелер айтылган устаза? Ушул боюнча дагы бизге айтып берсеңиз. Аялдар жөнүндө динибиз аялдарды сүйлөгөнчөлүк эч бир дин сүйлөй элек да. Эч бир маданият сүйлөй элек. Ошол кылымда кыздарын тирүүлөй көмгөн калк 23 жылда аялды монтип көтөргөнгө Куран 23 жылда адамдардын аң сезимин аңтарып сала алды да. Аялдар жөнүндө негизи Куранга токтолсок эме дейт. Баягы аят бар го. Эркектерге дагы көзүңөрдү жумгула, авретиңерди сактагыла дегендей, уят жериңерди. Эркектерге, аялдарга дагы аркасынан Аллах таала куллил муъминати ягдудна мин абсарихинна. Момун аялдарга айт, көздөрүн түшүрсүн дейт да. Ушул аят мага аябай мындай денемди дүркүрөтөт да, көзүн түшүрсүн дейт. Эмнеден? Нитак эле кечки эркектерди карабайм го дегенде, бул жалпы эле алсак болот да. Биз көзүбүз бүгүн биз эмне көйгөй болуп атат бизде? Мурда маалымат жок эле. Ошол көйгөй болчу. Азыр маалыматтын көптүгү көйгөй. Интернетти ачасың, маалыматка толуп кеткен. Ушунчалык көп кимисин аларды билбейт. Кээ бир илими барлар фильтрлеп окубаса, фильтрлебей эле алып, окуп жашоосуна колдонуп, йога мындай экен. Мондай экен, буддизм мындай экен. Мен үйүмдө колдоном. Азыр ушуну барып күйөм, мен практика кылып көрөм. Балдарыма колдонуп көрөм деп эле кыйрап калып аткандар дагы жок эмес да. Бүгүнкү күндө көйгөй ошол куллил муъминина ягдудна мин абсарихинна. Көздөрүн жумсун дегендей уже тазаланышыбыз керек. Көздөрүбүздү аял биз көзүбүз менен пайгамбарыбыз Айша энебизди байлардын үйүнө көп кирбе деген го. Байдын үйүнө келип туруп, сен Аллахын бергенине наразылык башталат. Ошол сыяктуу интернетке байдын үйүнө киргениң, интернетте бирөөнүн ичкасына киргениң да, бирөөнүн кыдырганын көрөсүң, бирөөнүн жакшы тамагын көрөсүң, кийимин, кээ бир күйөөсү жоктор бирөөнүн күйөөсү менен көрүп, бул каттуу эле тиет аларга. Анан Аллахка наразы болуу аларда жаралып калышы мүмкүн да. Билесизби, Аллах тааланын мутакаббир деген ысымын, аль-мутакаббир, текебир деген ысымын өтүп атып, ушундай неме Имам Газалийдин шархында муну окуп калдым. Аллах мутакаббир дейт да. Ушунчалык кабир өзү чоң, мутакаббир өзүнү бардык адамдардан чоң, макулуктардан чоң текебир сезет. Чексиз чоң дейт да. Текебир. Бул текебир зат дейт. Неге көрүнбөйт десе? Аллах ушунчалык улук, эч бир макулукка окшобойт. Убакыттан, орундан Аллах таала аруу зат, алардын баарын Алла жараткан. Бизге көп көрүнгөн нерсенин баркы жок дейт. Мисалы, күндө чыга берип, эч ким күнгө шүгүр келтирбейт. Бирок ушунчалык керек болсо дагы күндүн баркы жок болгондой. Мындай кылып мисал келтириптир. Ошол Аллах таала дагы өзүн биз ылайык эмеспиз да аны көргөнгө, мондай көзүбүз менен, күнөөкөр жүрөктөрүбүз менен. Аллах таала жөн эле дарактар аркылуу өзүнү таанытып коюп атат. Аллах өзүнү шунчалык текебир сезип атат да, Аллахка жарашат. Себеби Аллах кемчиликсиз баарын билет. Биз билбегендиктен, мисалы өзүн сыйлаган падыша дейт да, жеген тамагын, ичкенин чыгара бербейт дейт да, азыркы күндө деле. Ошондуктан аялдарга айтар элем, бул маалымат көбөйүп кеткен учурда, эртең экзамен болот десе, толтура библиотекаңдан кайсы китепти окуйсуң? Эртең экзамен алына турган биологияны окуйсуң да, башкасын эртең окубайсың. Ошол сыяктуу эртең суралабыз. Иктараба линнаси хисабахум. Элдердин эсеп китеби жакындап калды. Фахум фи гафлатин му'ридун. Алар болсо капилеттикте дагы эле жүрөт. Дейт да. Суроо жооп кайсы китептен болот? Курандан болот, кыздар. Динибизден болот.
Ошондуктан көбүрөөк Куранга кайткыла. Көзүңөрдү ар кимдин нематынан башка нерселерден тыйгыла. Пайдалуу контент болсо киргиле дейт элем. Маалыматтарды Курандан өткөрүп, анан алгыла деп айтат элем. Аялдар жөнүндө, анан аялдардын укугу жөнүндө динибизде жалпылап айтып кетсек, аялдарды пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир хадис менен эле аялды күйөөсүнө сажда кылдырмакмын, эгер Аллах адамга сажда кылууну буйруса деген сөз бизге жетиштүү кыздар. Демек, аял заты турмушка чыкканда 5-тен 1 эшиги ачылат. Ал күйөөсү. Бүгүнкү күндө мен өнөгөм, өсөм деп өнүгүү өсүүнү иштөө көчөгө чыгуу деп түшүнүп алдык да. А бул өнүгүү өсүү деп ким айтты сага? Бул ийгилик деп ким айтты сага? Ошондуктан эмне кыласың? Өсөм. Ким үчүн? Өзүмө өзүм далилдеш үчүн. Эмнени далилдейсиң? Мен да эмнегедир бир турам, баркым бар экенин, мен да сага окшоп акча таба алам деп, далилдейм деп иштеп кеткендер канча да. Бирок Аллах Таала биздин кадырыбызды Куранга эле кайрылсак кыздар. Айттым го, сонун оңой жер турса, биз каяктардан издеп жүрөбүз да. Куранга эле кайрылсак, Аллах Таала «Валакад акрамна бани Адама фил барри вал бахри, хамалнаху фил барри вал бахри». Адам баласын ушунчалык урмат сыйлуу кылып жаратып, деңизде дагы, сууда дагы жүрө турган кылып, бүт нерсени баш ийдирип койдук дейт. Кадырыбыз бардык нерсе сага баш ийип, сен ниет кылсаң, Аллах Таала адилеттүүлүгү менен жаратып берип турат да. Ошондуктан пайгамбарыбыз айткан го, аялдар көбү тозокто экен. Эмнеге десе, күйөөлөрүнө капырдык кылган үчүн, күйөөлөрүнүн нематын көрбөгөн үчүн. Туура, кээде эркектерде деле айып ката болушу мүмкүн, бирок пайгамбардын хадисинен карасак, демек айып көбүнчө аялдарда. Болбогон нерсе үчүн, бирөөнү туурап отуруп эле, өзүбүздүн сонун максаттан Алланы таанып эч кимге муктаж болбой, жалгыз деле өзүң эчтекең жок болсо деле бактылуу болуп, бир жакшылык кылып, алдыга жылуунун ордуна биз кимгедир байланып алганбыз да. Жок, мына досум болсо мен чай иче албайм. Мына болбосо мен эртең ишим жүрүшпөйт деп. Жок, жиптерди үзүп туруп, жалаң Аллахка эле келсек болду. Сага үй бүлөң менен балдарың, Кудай, башка эч нерсе керек эмес экен аялга. Субханалла. Мен аябай бир мотивация алган нерсе Абу Бакр Сыдык радиаллаху анхуда. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эрте менен таңда намаздан кийин сурайт го мечитте. Бүгүн туруп ким орозо кармады десем, мен дейт Абу Бакр Сыдык радиаллаху анху. Бүгүн ким орунун кабар алды десем, мен дейт. Бүгүн ким кедейдин курсагын тойдурду? Мен. Дагы бир суроосу эмне эле? Бүгүн ким бирөөгө жардам берди, муктажга дегенде садака берди десем, мен дейт. Сахабалар ойлоп кетет да, пайгамбар дагы уласа, Абу Бакр Сыдык радиаллаху анху дагы айтмак дейт да, мен деп. Ошондо Омар ибн Хаттаб, Абу Бакр, калдым сенен, дагы калдым. Элдер уйкунан туруп, эми бүгүн эмне кылабыз деп жатса, Абу Бакр Сыдык радиаллаху анху эмеге намазга чейин баарын кылып койгон да. Эмнеге? Өлүп калышым мүмкүн деп алар жашаган. Эгер ушул 4 ишти кылып өтсө 5тик да ошол күнү. Ушунчалык бир укканына амал кылган. Биз деп жүрөрүбүз да, кийин кылам, 60ка киргенде окуймун. 70ке киргенде Кудайым сага келем, анан өзүм чечип турайын азыр деп жүрүп атпайбызбы? Анан Омар ибн Хаттаб пайгамбарыбыз өтүп Абу Бакр Сыдык менен ар дайым атаандашып жүрөт да жакшылыкта. Анан Абу Бакр Сыдык радиаллаху анху бир семьяга жардам берген үй бүлөгө келет. Омар ибн Хаттаб радиаллаху анху келет дагы, келсе жайынан кыймылдаган аял отурат, кемпир. Мына киши дейт, чыгып кеткен киши дейт. Силердин эмнеңерди кылып берет десе, күндө келип, кийимибизди жууп, тамагыбызды кылып, үйүбүздү шыпырып берет дейт. А сен мунун ким экенин билесиңби десе, билбейм дейт. Халифаны билбейт да. Субханалла.
Омар ибн Хаттаб радиаллаху анху ошол жерде дагы сага жетпедими Абу Бакр дейт. Мен сага жетпеймин дейт. Абу Бакр Сыддык радиаллаху анху эме пайгамбарыбыздын доорунда бир аялдын барып эме саай албайт эле да, коюн. Ошол эмесин күндө саап берип турчу. Бирок бир күн пайгамбар кеткенден кийин Алланын жанына Абу Бакр Сыддык радиаллаху анху не кылат? Эми бул халифа болду, келбейт деп ойлошот да. Бирок Абу Бакр Сыддык келет. Келип, халифа болгондон кийин дагы коюну саап берип жүрөт ошол эме муктаж аялга, кыла албаган аялга. Ошону ойлоп туруп нафсыбызды сындырсак болот да. Биз жардам десе бүгүн мындай ишти кылышыбыз керек. Инстаграмга чыгышыбыз керек. Сүрөткө тартпаса бул жардам эмес деп ойлойбуз да. Жок, акча менен болбосо кара бирөөнүн барып кирин жууп берип койгон Абу Бакр Сыддык радиаллаху анху кылган, мен кылбайм дегендей кимсиң? Мен кайненеме тамак жасап бербейм дегендей. Сен ооба такыр эле парз болгон милдетиң эмес. Бирок Абу Бакр Сыддык бир бейтаныш аялдын барып кирин жууп тамагын жасап койгон экен. Мен киммин? Кайненем, күйөөмдүн ыраазычылыгын ала турган эшиктин тамагын жасап берип кое албасам деген мотивация бизге болот эгер динди түшүнүп, сахабалардын өмүр баянын, Аллах Тааланын сыфатын, Курандын чечмелөөсүн, устаздарыбыздын акыйдасын алган адамдарга иншаллах.